Al endi tespeni mashinaga tartib alganda dem saldırбай эле жөн эле кооздук үчүн илип коет. Мисалы үчүн зеригип кеткен алып тарта коем деп, ошо кооздук үчүн. А бирок тиги адамды алаксытып момундай кыла турган болсо анда илбеген жакшы. Анан машинеге тумар илип алгандар адамдар тумар илет, адамдын тумары жүрөгүндө болгону абзел, жүрөгүндө болгону кажет. Ошол жүрөгүндө келмес, ошол тумар деп айтат элек. Бул жанагыдай сүйлөй албаган жаш балдардын бешигине Фатиха сүрөсүн жазып илип койсо бир жөн. Анан бирок бооруна тагып алып, аттарга тагып коюп, ошону менен даратканага кирип кеткендер, бул ошол күнөө иш кылышат, урматтуу бир тууганым. Анан тумар сактайт деген түшүнүк бул адамды имандан чыгарып коет. Тумарда Кудайдын сөзү бар, ошол Кудайым өз сактасын деген мааниде жаш балдардын бешигине тагып койгон болот. Бирок көрүнгөн жерге тага берген бул жакшы эмес. Тумар исламда туурабы дейт, туура эмеспи? Негизи түбү бар. Жаш балдарга Фатиха сүрөсүн жазып илип коюшчу. Анан бирок адамдар ошол тумарга ишенип, анан тумар сактайт деген себептен ширкке кирип кетпесин деп толук тыюу салынган. Алымдарыбыз анан жанагыдай көзмончок, анан жанагыдай дагы бир нерсе, бөрүнүн тарамышы, дагы бир нерсе деген жомоктор бар. Ошолордун бардыгы ал таптакыр болбойт. Түркияда аябай көп көзмончоктор илип алышат, билесиңер, мода ушуну барган алып келип илип алат башка деп. Ал сактабайт. Болгону ал жылтырак болуп, ошого көз тийсин, бизге эмес деп илсе анда башка маселе. Бирок ошо сактайт, ал сактабайт. Андан көрө жылтырак саатты люстра десеңер, ой, люстра жакшы экен дейт, ошо көз тийе берсин, сынып түшө берсин, сага тийбесин деген сөз. Ошого жакшы күмөн кылабыз, ошого көз тийсин дептир да депчи. Анан ошо сактайт десе бул ширк. Кичинекей кезимде көз тийип ооруганда молдо киши тумар жазып берген экен, тагынса болобу же болбойбу? Болбосо ал тумарды эмне кылыш керек? Тумар боюнча биз көп айтканбыз. Айша энекебизден риваят Фатиха сүрөсүн жазып бешикке байлап берген учуру болгон Айша энекебизден. Анан бирок биз Куран окуганды билген чоң адамдарга тумар такпа деп кеңеш берет элек. Анткени дарасы жүрүп каласын, ар кандай болуп калат. Андан сырткары ошол тумар жазып, ошол кагаз мени сактайт деген түшүнүк болсо, бул имандан чыгарып ширк болот. Ошол кагаз сактайт деген ширк болот. Булчу анын кереги жок. А бирок жанагыдай Куран айта албаган балдардын бешигине байлап коюп, ушуну сактап атабыз, Кудайым бизди сактайт деген ишенич болсо, анда бир жакшы. Ошондуктан биз бул тумарды жакшы жерге коюп өрттөп жиберген сунуш кылат элек. Тандырга же башка бир жерге. Тумар такса болобу, бак тумар. Молдого барсаң жазып берет калып, ал ширкке кирбейби? Мен билбестик кылып ошондой тумар алган элем. Кийин түшүнүп өрттөп салган. Мен күнөө кылып албадымбы? Молдо жазганда эч нерсе болбосо керек деп ойлогом, себеби ал билет дегем. Аллахка жакын адам деп. Тумарды такпаган жакшы. Урматтуу бир тууган, сиз туура иш кылгансыз. Кийин тумар тагынбаңыз, жүрөктөгү келмеңиз сизге тумар болуп берет. Жаш балага тумар такса болобу? Ар кандай көздөн жамандан сактайт деп айтышат дейт. Моюнуна таккан жакшы эмес. Шапкага таккан жакшы эмес, анткени терде башка болуп, жанагы аяттар кир дейт. Айша энебиз Фатиха сүрөсүн жазып, баланын бешигине байлап койчу. Бирок этикат туура болуш керек. Кудайдын сөзү турат, Кудайым сактайт деп. Азыр эми ошол үйлөрдө Куран китептери бар, башка бар, дайым окуган, дем салып койчу. Анан аял кишилер айыз болгон дем салып калат, ошон үчүн ошону байласа керек деп ойлоп калам өзүмчө. Анан биз азыр айтып жүрөбүз тумар такпагыла деп. Анткени тумарды туура жолун үйрөтсөң деле барып туура эмес жакка өтүп кетет, дагы ширкке кирип кетет. Ошон үчүн кой тумарыңды такпайлы, ошол жүрөктө ошо жаттаган Кураның сага тумарың болот деп айтып беребиз. Менде бир тумар бар, чоң, атам жасап берген, ошону таксак болот. Мен азыр тагып жүрөм, же болбойбу дейт. Жок, сен азыр өзүң тагып жүрөсүң, таксаң болобу дейт. Тагып алыпсың го сен. Тумар таккан жакшы эмес, саат таксаң бир жөн, бирок тумар таксаң болбойт. Анткени тумарда касиет бар деп ишенип алсаң ширк болуп кетет. Сен касиет жок деп ишенгениң менен кандай тумарда аят жазылат дагы, ушул аятты сактап жүрөм, ушул ыхласыма Кудай мага жакшылык берсин деген сөз болот да, бирок бизде көбүнчө эле тумар сактайт деп жүрө беребиз да. Ошо менен таратканага киресиң, күнөөкөр болот. Ошон үчүн ал тумарды акырын өрттөп коюш керек дагы, тумарды жүрөккө тагып алыш, жүрөктүн ичине Куран жаттап алсаң ошол сага тумар болот. Көз мончок тагынса болобу, дам салып тагынып жүрсө болобу дейт. Болбойт. Көз мончок жакшы эмес, ошол сактайт десе ширк апарат. Кооздук үчүн тагып алса макул. Бирок кооздук үчүн да көз мончок такпаганы жакшы. Анткени адамдар сен жөн жаман күмөн ойлоп калбасын. Дайыма башка бирөө сен жөнүндө жаман күмөн ойлоп кала турган болсо, ошол күмөндөрдүн баарын жууп кетирип туруш керек. Мен жүрөгүм таза болсо болду дегениң менен башка бирөө жаман күмөн кыла турган болсо, ал күмөндөрдү жууп кетирип туруш керек.
Al-Hadiye Alaiye degan kitapta aytılınat. Egerde oşol göz maňa emes oşol monçoqa tiysin dese anda bolot dep aytılınat. Biroq anday akidany karmanyş öte kıyın bolgan sebepten biz takpagala dep aytabız. Janagy baldardын tumaktарын tagıp koygonu oşol balaga tiýbesin, göz uşuga tiysin. Da bir kızılala bolup tursa, karala bolup tursa göz uşuga tiyip ketsin degen ümit menen tagıngan. İlgerikiler şike çıgarbaýbız. Biroq biz hazır hem andan görü jönle dua kılıp zikir kılabız, jakşı bolot dep aytabız.